Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан дагы бир тамды тартып бермекчимин. Бардык шарты менен, ичин баары евро ремонт экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баарын мен сиздерге эринбестен тартып бермекчимин. Дареге анда эмесе, дареге мынакей. Токтогул көчө менен Лесная көчөгө кайрыласыздар. Токтогул көчө менен Лесная көчөгө түшкөндө эле күн чыгышты көздөй кайрылганда мынакей 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү там оң жак бетте мына ушул там туугандар саатка чыкты. Анда эмесе кирдик ичине. Видеодон алыстабай туруңуздар. Сөзсүз түрдө туугандар лайк басып коюңуздар. Биз сиздерге канча лайк басып бизди колдоп турсаңыздар, биз сиздерге Таластын ичинен ушундай сатыкка чыккан тамдар болобу дегеле сиздерге кызмат кылып, сиздерге мындайча айтканда кызматыбызды көрсөтөбүз. Сиздер болгону лайкты аябаңыздар. Анда эмесе мынакей үйдүн жалпы размери 150 квадрат экен. 150 квадрат, 15ке 10. Мен сиздерге үйдүн ичин биринчи тартып берейин, андан кийин огород жагына тартып берип көрсөтмөкчүмүн. Бул жагы банясы экен. Мына үйдүн сыртын көрүп атасыздар. Ушундай текстура жазалып, үйдүн сырты дагы мындайча айтканда ремонту бүткөн. Кирип келгенде эле эшигин көрүп атасыздар, жакшы эшик. Бурчатка, эшин алым баары. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келгенде эле туугандар, бул жери ушундай кенен холл экен. Менимче узун туурасы менимче бир 9га, бул жагы 7. Бул бардык эмеректер калат деп жатат. Бул жакта мынакей дивандар, эшиктердин баары хай-тек эшиктерден жакшы. Бул жагы кухня экен, кухнядан баштайлы анда. Бул кухня гарнитурлар да калат дейт. Мынакей бул жагында душ, раковиналары бар даяр. Паровой отоплениялары от менен да, ток менен да, трехфазка. Бул жагында дагы ушундай немеси бар экен, туугандар, очокканасы, топкасы туугандар. Ушул топкага да бул жак сырттан кирип келе турган, бул жакта да бир запасной вход бар экен. Бул жерге топкага от жакканга дагы сырттан эле үйдүн ичине көңдү, отунду алып кирбестен, көмүрдү алып кирбестен, сырт жагы менен алып кирип бул жерден жагып коесуздар. Анда эмесе үйдүн ичиндеги бөлмөлөрүн тартып берейин. Үйдүн ичин баарын ремонтуна баа берип коюңуздар. Мынакей ушундай жакшы текстура кылып, ушундай светтердин баарын подбор кылган экен, жакшы свет менен. Бул жактардын баарын чай иче турган кылып. Бул ичтердин баары обой. Обойлор дагы жакшы чыгыптыр. Бул жагы ушундай бир чакан бир спальни. Размери менимче бир 4ке 3. Бул жагында дагы бир спальни бар экен. Бул жакта дагы мына обой, потолоктордун баары жакшы краска менен краскаланган. Бул жактын размери менимче 4ке 3. Эки чакан спальнинин размери бирдей эле окшойт. Бул жагы зал. Мына залдагы дагы ремонтторун көрүп атасыздар, обойлордун баары аябай жакшы чыгыптыр, 3D обойлор окшойт. Мынакей. Залдын размери менимче бир 7ге 5. Залдан бул жака дагы бир спальни бар экен. Родительский мындайча айтканда спальни. Бул жакта да обойлору жакшы экен. Размери, бул спальнинин размери ошол бир 5ке, бул жагы 4, 20 квадраттын. Мынакей туугандар, үйдүн ичинин аурасы жакшы экен, баары ремонт кылам деп оор болбойсуздар. Баары даяр. Суулар чыккан. Ысык суу, муздак суу, кыскасы келип эле мындайча айтканда жашай турган үй экен. Огород жагын өтөйлү анда эмесе. Бул баня иштейт да же? Бул баня иштейт экен, мынакей. Банянын ичине да бир баш багып коелу. Бул жакта мынакей очокканалары. Очокканаларын көрүп атасыздар. Жердин баары бурчатка. Суулардын баарын трубалар кетирип коюптур очокканага, казанга. Мына бул жагы летний кухня колдонот экенсиздер, Мына ушундайча бул жактан анан огородко чыгасыздар.
Огороду дагы аябай эле кенен экен. Алмалар бар экен, жаңы тиккен алмалар мөмөлөп калыптыр. Септик бул жакта экен, а? Үйдүн септиги ошо. Үйдүн септиги бул жакта экен. Көбүнчө баягы септикти көчөгө чыгарып коюп, кошуналар менен кичине келишпестиктер көп жаралат. Бунуку андай проблема болбойт экен да, же? Огородко чыгарып коюштур, мынакей жакшы кылып. Мына туугандар, ушундайча мен силерге маалыматтардын баарын айтып бере алмак окшойм. Басына келели анда эмесе. Басы туугандар 45 000 AQSh долларын сурап жатышат. Саудалашсаңыздар түшөт. Варианттар дагы бар. Кирип келгенде эле бул жактын баарын аябай сонун кылып гүл тигиптиздер, же? Аябай жакшы көрүнөт экен. Негизи гүл адамга мындай жакшы маанай тартуулайт да, кирип келгенде эле аура бул бурчатка менен сонун жарашып калат экен. Мына ушундайча бул эшиналын көрүп атасыздар. Үйдүн сырты дагы, ичи дагы, огороду, эшиналы баары мындайча айтканда келип эле жашайсыздар. Бул жакта да бир туалети бар экен. Мынакей. Туалетке чейин эле гүл тигиптирсиздер го, же? Мен силерге ушул жагына чейин бул жагына тартып берип коеюн, эми ушунча болду. Бул жакты баягы отун гана кылып колдонуп коет экенсиздер, э? Бул жагы мынакей үстү жабык, эске алып коюңуздар мында. Мындайча айтканда тегерегин баары курчалган. Келип эле жашайсыздар туугандар. Үй көрөм дегендер келиңиздер, дареги мен силерге түшүндүрүп бердим. Төмөндөгү номерге чаласыздар, жакса. Негизи эле азыр бүгүнкү күндө үй издеп жүргөндөр аябай көп. Чын эле азыр там салганча үй сатып алган азыр аябай эле выгодный болуп жатат. Строй материалдар кымбат анткени. Жумушчу күчтөр, усталар дагы бүгүнкү күндө кымбат алып жатат. Мынакей келесиздер да ушундай даяр үйгө, чыккан үйгө келип эле жашайсыздар. Анда эмесе келерки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар.